Арыңыздарга салам. Сиздер менен Айкерим Жайырбекова. Мен кайрадан YouTube каналга кайтып келип жатамын. Бул YouTubeга кайтышымдын азыр бир нече себептерин айтып беремин. Менде аябай бул жака толуп калган мотивация бере турган сиздерге окуялар көп. Менин жашоомдон алынган ошолордун бирөөсүнөн баштайлы. Кече эртең менен сторис тартып отуруп эле. Жакшы эле сторис тартып аткам, анан бул жактан өйдөдөн WhatsApp'тан сообщение келип калганда мен шок болдум, монуп эле отуруп калдым. Ошол боюнча сториске айтып жетишкен жокмун. Бул узун окуя, мен ошол нерсени сиздерге четинен айтып берейин. Менин атым Айкерим Жайырбекова, психолог боломун. Азыркы учурда 2 балама, 8 жана 6 жаштагы балдарыма жүрөгүнө операциялоого сбор жүрүп жатат. Бүгүн кеп ошонун тегерегинде болот. Бирок именно сбор боюнча кандай болуп атат, менде кандай сезимдер болгон, кандай переживать этип атам, проживать этип атам, ал нерсени өзүнчө бөлүктө айтып беремин. Бүгүн болсо мен сиздерге дал ошол келген катты эмне үчүн мен шок болдум, эмне үчүн мен ошондой состоянияга состояние мындай аябай таң каласың го, ошондой состояние болду. Шок деп кетдим, аябай таң калган состояние болду да, кыргызча айткандачы. Эмнеге ошол состояние болду, мен сиздерге айтып берейин. Ал үчүн бул башынан айтыш керек да. Бул историяны, бул окуяны негизи эле башынан айтып коюш керек. Түшүндүрүп бериш үчүн. Эгерде дейт жашоодо бир нерсени алууну кааласаң, психологияда ошол нерседе биринчи дисбаланс кылыш керек. Нужно создавать дисбаланс. Дисбаланс, анан баланс деген бар. Биз өзүнчө көбү баланска көнүп калганбыз да. Жашоодо баардык нерсе баланста болушу керек депчи. Эми келиңиздер, дисбаланс деген эмне? Причем тут баланс, ошол жөнүндө айтып берейин. Баланс вообще любой жакта болот да. Күн, түн, шекер, туз деген сыяктуу эле бул нерсенин баардыгы баланс да. Күн, ай деген сыяктуу болот. Это баланс. Биздин жашоо всегда стремится к балансу. Любой жактан баланска туура алып келгенге аракет кылат. То есть бул жашоо сам по себе ушундай да. Анан баланс кайсы жакта болот? Негизи биздин жашоодо баланс каякта болот? Баланс бизде только бир эле учурда болот. Ата-эне берет, бала алат деген жакта. Бүттү. Башка жакта бизде баланс жок. Башка жакта биз дисбаланс жасашыбыз керек, чтобы алыш үчүн. Ата-эне берет, ата-эне чоң, бала алат. Тескерисинче эмес, бала берет, ата-эне албайт эмес. Ал дисбаланс туура эмес болуп калат. Бир эле случайда бул туура эмес болгон, болбойт деген баланс ошол. Калган жакта, любой жакта дисбаланс деген болуш керек. Дисбаланс деген эмне? Эгерде сиз бир нерсе каалап аткан болсоңуз, бир нерсеге жетпей аткан болсоңуз, кандайдыр максатыңыз болсо, кыялыңыз болсо, эмне кыласыз? Ошого башка адамдын ошол максатына, кыялына жетишине жардам бересиз деген сөз да. Же болбосо эч кимге жардам бере албаган, андай эмес ситуация боло турган болсо, же болбосо андай мүмкүнчүлүк жок болсо, сиз ыраазычылык айтасыз. Ыраазычылык бул сам по себе дисбаланс. Качан адам баягы ыраазычылык айтканда, жок нерсеге ыраазычылык айтып атат да, келе элек нерсеге баягы мир деп коелу, алам ошону баланска келтирүүгө аракет кылат дагы, сиз жок нерсеге ыраазычылык айта бересиз, анан сизге ошол нерсени берет деген сөз. Ошондо баланс болот. Түшүнүктүү болдубу дисбаланс деген? Эми мисалы менин окуямды айтып берейин. Бул жакта видео бар, карыз темасы боюнча. Былтыр ушул мезгилде мы были по уши в долгах. Не знаю, как настолько по уши, но карыз болуп калганбыз аябай. Улам айдан айга карыз төлөп калганбыз. Анан ошол мезгилде мен эмне кылат элем? Ошол мезгилде мен именно карыздар боюнча разборлорду өтөт элем. Карыз темасына разборду көп өтөт элем, групповой разборлорду өтөт элем да. Кантип карыз жабыш керек, кантип акча табыш керек. Карыз акча бүт эле. Мен фокусум ушунун тегерегинде болуп калган да. Бул мындай деген сөз да. Адамда эмнеси жок болсо, адамда кандай муктаждык болсо, неге жетпей жаткан болсо, вот минус состояние болсо, адамдын бүт фокусу ошол жака кетет да. Абсолютно бүт фокусу ошол жака кетет. Байкаңыздар, баягы орустар айтат, у кого что болит дегендейчи. Точно эле ошол. Любой ситуацияда эгерде аз ойлоп көрүңүз, сиздин фокусуңуз каякта болуп атат. Демек сизге ошол нерсе жетпей жатат деген сөз. У вас этого нету, поэтому фокусуңуз ошол жакта. Мындай да, эгерде адамдын курсагы ток болсо, ал тамак жөнүндө ойлонбойт. Адамдын курсагы ачса, анан тамакты ойлоп баштайт. Мындай түшүнүктүү болду да? То есть жок нерсеге адам фокусту коет. Курсаңыз тоюңуз да вообще тамакты ойлонбойсуз, жүрө бересиз. Курсаңыз ачты, сразу тамакты ойлонуп баштайсыз. И жашоодо дагы башка ситуацияда точно ушундай. Адам өзү жок нерсеге фокусту коет. Эмне жок болсо, адам ошого болгон фокусун жумшайт да. И бул жакта дисбаланс деген ушул. Ошондо мен кантип баягы дисбаланс кылдым. Кечээ жок, мурда күнү отуруп анализдеп отуруп, анан ушул нерсеге эсеп атпайм, мен ушундай кылган турбаймынбы депчи.
эмне кыла бердим, карыз жөнүндө разборлорду өтө бердим, болбосо өзүмдүн карызым бар, акча жөнүндө разборлорду өтө бердим, болбосо өзүмдүн баягы карыз жаап салганга акчам жок, мүмкүнчүлүгүм жок да, бирок ошол нерсени кыла бердим, баягы дисбаланс создавать эте бердим да. Потому что менде ошол именно ошол проблема болуп атат да, карызды жабыш керек, акча табыш керек, и бүт фокусум бир ошоко кетти, дисбаланс. Кудайга шүгүр, жүрүп баягы карыз жабылду, монтип мигом мондай по щелчку пальцев волшебный палочка менен жабылып калган жок. Болгону мен баягы бере бердим ошол нерсени, өзүмдө жок нерсени баягы транслировать эте бердим. Мен эгерде менде мындай да, адам өзүндө эмне жок болсо окружениясынан ошону көрөт дагы, и как будто окружениясы бар ошондой. Мисалы, айымдын боюнда болсо ага только боюнда бар айымдар көрүнөт. Же болбосо өзү бир киши да или бир конкретный маркадагы машина алган болсо ага только ошол машина көрүнө берет да. Көрдүңүздөрбү, как это работает, фокус кандай иштейт. Эмнеде фокусуңуз болсо ошол нерсени көрө бересиз да. И менде жалаң ошондойлорду көрө бердим да, карыз болгон, акчасы жетпеген, кредиттен кредит жапкан, жалаң ошондой ситуациялар, айымдар попадать эте бердим мага. И менде карызым бар, менде кредитим бар, тигил бул. Баарын жаап бүткөндөн кийин анын бири жок го. Карызы бар адамды көрбөйсүң, кредити бар адамды көрбөйсүң. Анткени сенде ал уже нерсе жок. Ал уже жабылды. Бүттү, аны көрбөй каласың. Фокус өтүп кетет башка жакачы. Ошол эле ситуация боло берди да. Анан мынча карызы көптөр, кредити көптөр көп деп коем да менчи. Азыр мисалы аны байкабаймын, анткени менде уже кредит жабыш керек, карыз жабыш керек, рассрочка жабыш керек деген нерсе жок. Я это не вижу деген сөз. Бул жагы түшүнүктүү болду да. Ошентип эң биринчи нерсе ал кичине процесс узунураак болду, но в конце концов жабылды деген сөз да. Андан кийинки процесс, менин балдарым баягы тубаса жүрөгү оорусу, мени тубаса жүрөгү оорусу да, экөөнү тең оор порогтор да. Анан аябай слабый да балдар. Любой бир нерсе болсо эле мындай иште шамал, жел болуп калса эле ооруп кала берет деген сөз да. Күлө берем да, алмакансыңар силер, бирде оору, бирде соо депчи. Бир күн оору, бир күн соо болуп эле. Анан мектепке барат, анан мектепке барганда, конечно, ооруйт. Былтыр балам үйдө болуп билинген эмес экен, быйыл мектепке барып баштаганда уже билинип баштады да. Ооруйт. Мисалы, бирөө ооруп келди, экинчиси үйдө жүргөндөн кийин обязательно экинчисине жугат, баягы биринен бири жуга берет го, монтип эле. Анан октябрь башталганда эле, бир аз суык түшкөндө эле ооруп башташты. Октябрь оорду, ноябрь оорду, декабрь, анан январь бүттү, январьдын аягында өтө жакшы болду. По кругу ушинтип эле 4 ай ооруй берди да. Жылда эле ушул история. Анан аябай тажадым да. Баягы дарылай бересиң, мына дарылап бүттүң, мына бүтүп баштады дегенде кайра баштала берет да, по кругу баягы ооруй берет да, балачы ушинтип эле ооруй берди. Анан эмне кылсам деп, анан акыры аягы где-то декабрдын ортолорунда инстаграмдан сториска айтып калдым, балдарым ушинтип эле ооруп атат, чарчадым уже, чоо делать, эмне кылыш керек буларды десем, иммунитет көтөрүш керек, иммунитет слабый. Понятное дело, что иммунитет слабый. Анан кайсы витаминдерди бериш керек? Аптечный витамин бар, аптеканын баарын ташып бүттүм. Өзүм мурун берген витаминдерим уже чыкпай калган, аларды бере албай калдым. Же болбосо иштебей калды, не работает, уже неэффективный баягы. Учурунда жардам берген, через какое-то время жардам бербей калды деген сөзчү. Анан Сибирский здоровьядан бир айым жазып калды, балдарыңызга могу витаминдерди бериң, негизи ооруткан болсо, жетелеп аткан болсо, тигил бул деп, анан макулдап берип баштадым баягы нерсени. Анан баягы результат көрүп баштадым. О, жакшы болуп калды балдарым деп. Анан аны мен эчеме жок эле, ойдо жок эле Инстаграмга айтып баштадым. Инстаграмга чыгарып сториска айтып баштадым. Айымдар, менин балдарым монтип ооруйт, өзүңөр көрүп атасыңар мына, вот так они болеют без конца. Мына азыр могул витаминдерди берип атам, могул жардам берип атат, могул мондай иштейт экен, могул мону кылат экен деп айтып баштадым баягы. Анан айымдар дагы алып башташты да. Мага могул керек, бул керек, там бой өстүргөнгө керек, же болбосо өзүмө керек, комплекс витамин керек, там төрөгөндөн кийин эмизип атканда полностью ушундай комплекс айтор кете берди, балдарга ала берди, өздөрүнө ала берди. Анан мурда күнү ошол нерсе мага тик жетти да, баягы балдарымдын манкасы токтобойт вообще, же жөтөлү басылбайт. Ушул эки эле проблема. Анан айланып келип жумасына каждый неделя суббота воскресенье үйдө жатканда экөөнү дарыламай. Температура, то шалдырап жатып калат, вирусный бир нерсенин баарын эле мектептен жугузуп келе берет. Это нормально, мектепте баягы ушундай көпчүлүк жерде бала ооруйт, это нормально. Иммунитети күчтүү болсо ал оорубай калат деген сөз да. Балдар иммунитети начар болгон үчүн ошондой эле по кругу ооруй берди да. Ошентип эле дарылап жата берет элем. Анан эстесем, мурда күнү эле отуруп ойлонуп кеттим да, эстесем балдарым нет, не болеют, манка сыккан жок, жөтөлгөн жок. И то кызым 4 айдан бери токтобой жөтөлүп аткан. Балам карасам деле ага чейин жакшы болгон. Балам биринчи жакшы болду, кызым акырына жакшы болду да. Прям уже мен ишенбей калгам булардын жөтөлүп басыларына, ишенбей калгам. Настолько булар эми жазга чейин жөтөлөбү деп калгам да. Смотрю, нет, не кашляют. И
тык до меня доходит. Мен эмне кылдым? Мен дисбаланс создавать эттим кайра эле. Дисбаланс. Менин балдарым ооруй берди. И мен эмне кылып баштадым? Баягы өзүм витамин балдарга бергенден кийин, баягы результатын көрүп аткандан кийин элдерге айтып баштым. Ушундай бар экен, балдарыңарга мону берсеңер иммунитетин көтөрөт экен, мону берсеңер жөтөлүн басканга жардам берет экен деп айта берип тоже дисбаланс. И в итоге мындай волшебный палочка менен балдарым айып кеткен жок. В итоге биз баягы инвалидностьтен ар 2 жылда өтүп турабыз да, полностью баягы чекап өттүк да, кардиологко бардык, андан кийин лорго бардык, хирургка бардык, ошол жактан бүт баарына жүрүп кардиологко барып, рентгенге түшүп калып, андан көрүп калып, педиатрга алып келип, в общем, ошол процесс баягы бул мартта өтүлө турган нерсе болчу, по идее. Бизде мартта өтсөк болмок, биз аны мен кагазды карабай эле январь ичинде өтөрүптүрүбүз дагы. В итоге лор көрүп, мурдуна 1-2 капля мону бересиң деп жазып берди. И все. Ошол менен жөндөн жөн эле болуп кеткен жок. Эбептен себеп болуп, жактан бияктан болуп атып, балдарым акыры айыкты. Түтүтү кайра оорубай калды, уже витаминдерди берип, мындай иммунитеттерин көтөрүп, баягы 1,5 ай бергенден кийин анан иммунитет көтөрүлүп, кичине вирустарга мындай эме берип калды да. Көтөрүп калды да, ага чейин бир нерсе шып, бир нерсе эле жок эле башында. Ошентип отуруп, анан бул жактан да түшүндүм да, оказывается, мен бул жактан да дисбаланс кылган турбаймынбы? То есть мен балдарым ооруй берди, мен страдать этип бердим, улам айыктырам, улам ооруйт, ошонтерден акыры аягы витамин берип баштадым. Анан ошондо элге айтып баштадым, силер да балдарыңарды монтип иммунитетин көтөргүлө, ооруну алдын алгыла, ооруп калса вообще кыйналасыңар деп ошентип айтып атып, дисбаланс кылып атып, акыры аягы жактан бияктан болуп, эбептен себеп болуп, менин балдарым айып кетти. Түтүтү Кудайга шүгүр, понимаете? Вот как это работает дисбаланс. Жөн эле жерден монтип болуп калбайт. Эбептен себеп болуп, жактан бияктан бир нерсе болуп чыгып, акыры аягы ошол нерсеге жетет результаткачы. Анан аны ойлонуп, оюмду жыштырып бүткүчө, кечээ эртең менен мага бир айым жазат. Карасам эле номери Великобритания деп чыгып атат, Англия деп чыгып атат. Анан бизде азыр сбор жүрүп атат да, балдарга анан көбүнчө ушундай номерлер менен баягы мошенниктер жазат. Просто эле рандомный номерлерди алып алып, же болбосо баягы чет жактан акча которо тургандар жазат, айтор ар кандай ситуацияда. Анан биринчи эле ою ошого кетет экен да, баягы фокусум баары ошол жакта болуп аткандан кийинчи анан жөн эле жооп берип отуруп көрсө, ал айымдын кызы ооруп аткан экен. Анан кызым ооруп атат, ушундай разбор керек эле деп эле ошентип калды. Анан хорошо деп эле көз эртең менен туруп эле консультация өттүм. Анан айттым, мен анан кыздар менен жолугат элем, диагностика кылабыз, давайте. Мен негизи мындай жеке иштешем да, тет иштешем да. Анан кыздар менен жолугабыз, башка кыздар менен, давайте башка кыздар менен дагы баягы разбордун, расстановканын башкача кичине вариантын көрүп көрөлү, кандай болуп атыптыр, сиздин состоянияңыз, кызыңыздын состояниясы, мага өзүңүздүн атыңызды, кызыңыздын атын, баягы апаңыздын атын мындай жазып коюңуз дедим да. Жазып коюңуз, биз мындай карап көрөлү, у кого что где болит, мындай со стороны карап көрөлү, потом разбор жасаганга оңоюраак болот депчи. Анан хорошо деп эле калган, экөө сүйлөшүп бүттүк. Анан мен сторис тартып аткам, биринчи сторисин тартсам 1 минутта что-то бүт нерсенин баарын бир жака үйүп салып турмун да. Анан так, стоп, что-то бул болбойт деп анан ал стористи өчүрүп, анан кайра экинчи сторис тартып баштайм. Кутман таң, кандайсыздар? Мен жаңы эле азыр консультациядан чыктым деп айттымбы, точно эсимде жок, айтор. Ошентип айтар менен эле бул жакта тиги жерден сообщение келет баягы. Анан сообщение келгенде эле мен шокпун, оозум жаап эле деп эле отуруп каламбы. Бул жакта эмне болду дебейсиздерби? Анын кызы ооруп аткан экен. Анан кызым 6,5 жашта деди. Мен анын башында телефон менен сүйлөшүп атканда, WhatsApp'тан сүйлөшүп атканда мага чоң кыздай сезилген да, чоң эле кыз окшойт деп койгом. Анан хорошо деп эле көрсө, кызы 6,5 жашта экен. Анан экөөбүз консультация өтүп атканда менин балам туруп келип калды. Анан күлүп калдым. Менин эле балам 6 жашта, мына азыр порок сердца болуп, азыр ушу операцияга чогултуп атабыз. Мен сиздин абалыңызды прекрасно түшүнөм. Буюрса жакшы болуп кетет, кызыңыз мондой болуп басып кетет, ооруп атат, балам Кудайга шүгүр өзү менен өзү жүрөт деп эле ушинтип айтып калдым. Анан балам кетип калган. Экөөнүн жашы бирдей экен да, получается. Менин балам 6,5, кызы да 6,5, ушундай 2-3 ай разница болгону менен жылы бир и возрасты бир экен да. Анан менин 2 балам ооруп атат, ал эженин бир кызы ооруп атат. Казалось бы, где тут мындай анча-мынча связь дегенде эле, связь деле жок. Сеники 2 бала, ананкы 1 бала. Ладно, бала ооруп атыптыр, общий горе общее, проблема общий. Но что в нем такого деген нерсе бол. Ладно, эми балам менен тең экен, биринчи совпадение деп койдум, такое бывает депчи. Эже өзүнүн баягы атын, кызынын атын жазып жөнөттүр да, анан мындай сообщение, мындай уведомление болуп чыгып калат го WhatsApp'тан. Чыгып калса эле, ал жакта менин кызымдын аты да, элестетиңиздер. Мен ошол жерден аябай таң калганым ошол болду да.
ушунча мисалы ал Великобританияда, Англияда турат, мен Кыргызстанда турам, эмне деген психологдордун баарын окудум, окуп келатам дейт. Но именно сенин ютубтан ошо видеоңду көрүп калып, анан сага жазып атам. Инстаграмдан таппай койдум сени дейт. Бирок ютубка мен астына WhatsApp номеримди жазып коем да, всегда өзүмдүн номеримди. Анан ошо менен WhatsAppка жазып калыптыр да магачы. Менин кызымдын аты да анан экинчи таң калганым ошо болду да. Окей, жашы кичинекей балам менен тең болсо, аты улуу кызымдын аты болуп атпайбы? И вот такое совпадение. Но совпадение деген нерсе болбойт негизи, значит мунун ар жагында дагы бир нерсе турат деген сөз. И менде уже ойлонуп баштадым, окей, балдарымды айыктырып алдым. Эми могул жакта жүрөгүнө баягы операциясын кылабызбы, ошо операциясын кылдырыш үчүн, баягы сборду батыраак жабыш үчүн, айтор балдарым мындай ден соолугу чың болуп кетиш үчүн полноценный мен эмне кылышым керек деп ойлонуп койдум эле да. Мен эми ладно, карыз темасына келгенде дисбалансты жаптырмын. Балдардын мындай ден соолугуна келгенде, баягы грипп, ОРВИ деген келгенге дисбалансты жаптырмын. Аракетимди кылыптырмын, элдерге дагы пайдам тийиптир, мындай маалымат бериптирмин, жеткириптирмин. Ушундай компания бар, ушундай витаминдер бар, ушундай жардам берет деп жеткириптирмин. Эми ушул жака келгенде мен эмне кылам деп ойлонуп калгам да. Эмне кылсам болот? Менин колуман эмне келет? Мен эмне кыла алам? В данном случае кандай аракетимди кыла алам? Кандай действие кыла алам деп ойлондум эле да. Десем эле ошентип эже жазып калып атпайбы, это для меня было знаком да. Ушундай да болот экен да деп аябай тоо кылдым да. Деп Чыгдай атам кошуп койсо ушундай эле кошуп коюп турбайбы деп, анан ошол жерге кечинде разбор жасап, ал боюнча мен силерге уже кийинки именно сбор боюнча видеодо айтып беремин. Менин переживанияларым кандай нерсе, кандай этаптарды басып өттүм, башыман эмне өттү. Ошол жактан кенен айтып берем да, откуда все это идет. Ошентип анан кечинде разбор жасадык. Разборубуз аябай оор болду, потому что баягы бала ооруп атканда эненин переживаниясы аябай чоң болот. Эне өзүн күнөөлөйт, өзүмдү, кызымды жакшы карабай койдум, баламды жакшы карабай койдум деп сырсынаа болот. Эми өзүңөр деле ойлосоңор, балаңар ооруп калганда өзүңөрдү кандай жаман сезесиңер, Эми ошол эле оору качан мындай бала өлүм менен өмүрдүн алдында калганда, как себя чувствует мать, это вообще не передать да. Турат мына балаң, бирок жардам бере албайсың, колуңан эч нерсе келбейт, вот ошол состояние, это вообще другое состояние да. Ал боюнча дагы бөлүшөм кийинки видеолордо, сөзсүз түрдө. Кечээки видеомдон стористеги менин шок болгон состояниямдын түшүндүрмөсү ушул. Бул сториске батпайт болчу. Ошондуктан бул жакта мораль кандай, эми жыйынтыгы кандай? Эгерде сиздин жашооңузда бир нерсе жок болуп аткан болсо, ошондой сиздей эле муктаж болгон адамды табасыз дагы, ошонун именно каалаган нерсесине жеткенине себепчи болосуз. Жардам бересиз, колуңуздан келген жардамыңызды бересиз, неважно кандай жардам бересиз. Мындай поддержка кыласызбы, советиңизди айтасызбы, материалдык жактан жардам бересизби, вообще неважно. Любой каалаган жардамыңызды бериңиз. Калганын Аллах Таалам өзүңүзгө берип коет ошол нерсени. Болгону бул жактан дисбаланс создавать этиш керек да. Сизде жок нерсени башка адамга каалаганда, ушул адамда болсун дегенде, ошондон да сизге келип атпайбы бул жагынан алгандачы. Чын дилиңизден башка адамга да ушул нерсе жетип калсын деп каалап атасыз, анан сизге келип атат деген сөз да. Ушундай. Баарыңыздарга чоң рахмат. Биринчи көрүп аткан болсоңуздар YouTube каналга каттала кетиңиздер. Алдыда менин WhatsApp номерим бар. Каалаган учурда жазыңыздар, каалаган суроо боюнча. Мен ар дайым жооп берем. Бул өзүмдүн номерим, жеке өзүм жооп берем ар дайым. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.